Билесиңби, KG жаштар долбоору ар бир келген суроолордун анонимдүүлүгүн сактап, тиешелүү адистерден бекер жооп алып берип келет. Редакцияга келип түшкөн бул жигиттин каты көңүлүбүздү бурду. Актан өз аты өзгөртүлдү, 28 жашта. Силерге ичимдеги букту чыгарып төгүлүп чачылбасам жарылып кетчүдөймүн. Жамкам менен 1 жыл кыз жигит статусунда болдук. Экөөбүздүн тең үй бүлөбүз мамилебиз жөнүндө билишчү. Ээрчишип басканда көптөр суктанышчу. Нике кыйыла элек болсо да аялы күйөөсүндөй элек. Баш кошобуз деп ниеттенчүбүз. Жамкамды жолуктурганда кыз эмес болчу. Намысты жээштирип коюп үйлөнөм деп көзүнүн агы менен айланып, ичкен ашымды жерге койчумун. Музыкантмын. Тамадалык кылып иштейм. Жамкам күч структурасында эмгектенет. Сүйүүмдүн күчтүүлүгүнүн белгиси. Милиция чечимине каршы болгон жокмун. Укук коргоо органына барып жумуш ордун сүйлөштүк. Аскер билетим бул кызматка жарабайт экен. 1 ай армияга жөнөмөк болдум. Кошулуп жатканда мени таштап кетпейсиңби деп ыйлачу. Өмүр бою сүйүп өтөрүмдү айтчумун. Жүрөгүмдү эч ак эле ээлеп алганын өзү да билчү. Кетейин деп жатканда сүйүү аяныбызга чекит коюлду. Айтканын эки кылбай жүрсөм башка эркек менен жолугуптур. Баарын билип калып мамилебизге чекит койдум. Мени алдап, ал жигит менен кандай максатта жолуктуң? Анда мени менен эмнеге жатып жүрдүң? Ал нерсе сени ойлондурбайбы деген сөзүмө катуу таарынды. Ал үчүн жанымды бергенге даяр элем. 3 ай болду, сүйлөшө элекпиз. Алаксып башка кыздар менен жолугуп көрдүм, бирок жамкам оюмдан кетпей койду. Сагынып, көзүмө жаш алам. Арыктадым, стресстен оорукчан болдум. Аны башка бирөөлөргө ыраа көрбөйм. Учурда армиядамын. Сүйүүмдөн ажырагандан кийин пландарым талкаланып жашоонун кызыгы кетип калды. Баарына кайыл болуп жанымды кыйгым келет. Ата-энем бир туугандарым гана кармап турат. Кеңешиңерге муктажмын.